Саламатсыңарбы менин жаш досторум? Кайрадан мен силер менен. Бүгүнкү күн терезеден бизге күлүп турат карап. Ушундай жакшы көңүл менен башталат бүгүнкү сабак. Бүгүн биз балдар турмуш тиричилиги коопсуздугунун негиздери сабагын өтөбүз. Сабагыбыздагы алтын эрежелер: бири-бирибизди сыйлайбыз, өздүк гигиенаны сактап, колубузду тез-тезден чууп турабыз. Экранга жакын келип, сабакка активдүү катышуу. Сабактын темасы мектеп рекети. Сабактын максаты: өспүрүмдөр дуушар болгон кыйынчылыктар, рекетчиликти ашкерелөө, укук бузуу жөнүндө түшүнүк берүү, окуучунун көз карашын калыптандыруу. Акыркы жылдары мектеп рекетине кабылган окуучулардын саны өсүп келе жатат. Мектепте рекеттин пайда болушунун эки фактору бар. Биринчи факторду колунда жок үй-бүлөлөрдүн балдары түзөт. Жакшынакай буюмдарды ата-энелери сатып бере албайт. Анан ал буюмдардын ээси болууга болгон каалоо аларды мындай кылмышка барууга түртөт. Экинчи фактор калктын бардар жашаган бөлүгүнө тиешелүү. Мындай үй-бүлөлөрдүн балдары каалаганына дароо ээ болушат, ага көнүп калат. Кокус бир эле жолу каалаганы орундалбай калса, ал бала рекет болуп чыга келиши ыктымал. Баланын башка бир баланын курманы болуп калуусунун себептери ар кандай болушу мүмкүн. Рекетке туш болгон бала мектепке башкалардан жакшыраак кийим кийип келгени, башкалар ала албаган буюмду ала алгандыгы менен башкалардын көңүлүн бурдуруу мүмкүн. Эң негизгиси, айрым балдардын ата-энелери балдарын ырайымсыздыкка күч колдонуу менен каршылык көрсөтпө деген принцип менен тарбиялашат. Мындай балдар рекетке туруштук бере алышпайт. Рекеттер башкаларды эгерде айтып койсо эмне болорун каардануу менен айтып коркутушат. Баладагы карама-каршы пикир аны эки анжы кылат. Рекетке көз каранды болуу керекпи же улууларга айтуу керекпи? Бирок көпчүлүк учурда ал баары бир корккондуктан жана өзү күнөөлүү сезгендиктен рекеттерге баш ийүүнү уланта берет. Рекетке кабылган баланын жүрүш-турушунун мүнөздүү белгилерин угабыз. Үйдөгү жүрүш-турушу өзгөрөт, аз сүйлөп калат, абдан шалакы болуп кетет. Ар дайым мектепке барбоо үчүн шылтоо издей баштайт, ичи ооруйт, башы ооруйт, кускусу келет. Артынан түшүп алган адамдардын каалоосун орундатуу үчүн күнүмдүк керек деген акчадан көбүрөөк акча сурашы мүмкүн, же ата-энесинин акча, баалуу буюмдарды уурдашы мүмкүн. Бул баланын окуусуна да таасирин тийгизбей койбойт. Бала сабагына көңүл кош болуп, болбогон нерсеге ыйлаак болуп калат. Анан албетте, баланын денесинде көгөркөн пайда болушу мүмкүн. Бул көгөргөндөр кайдан пайда болгонуна ал так жооп бере албайт. Рекетчилдик деген эмне? Балдардын оюн угуп көрсөк. Бир өзүн кыйын сезген балдар башка бирөөнүн өзү коркпогон кичинекей балдардан акча алып ушинтип жүргөндөр. Көбүнчө достор болот, алар мындай үйлүп жүрүшөт, анан кийин аларга акча жетпей же бир нерсе керек болсо өзүнөн кичүү балдарга күндө сабактан эки алып, сабактан качып, жаман балдарга кошулуп, кичинекей балдардын акчасын тоногон балдар рекет болуп калат. Скамейкада отурган балдар, кичинекей балдар өтүп барса, "Эй, мага сэндвич алып кел, сок алып кел" деп айтат. Балдар арасында рекетчилик көбүнчө алдыңчы класстан баштап көп кездешет. Андан кийин кескин түрдө азаят. Эксперттердин билдирүүсүнө караганда, бул көрүнүш кээ бир балдар өтүп, же болбосо бирөөнүн жардамы менен рекетчиликке каршы тура алуусу менен түшүндүрүлөт. Рекет деген сөз агрессивдик которгондо коркутуу, зордук зомбулук аркылуу ишке ашырыла турган шантаж, опузалоо, карактоо дегенди түшүндүрөт. Балдар эмне себептен рекетчиликке барышат? Балдар эмне үчүн рекетчиликке барышат? Мунун сыры эмнеде? Кандай ойлойсуңар? Үйгө тапшырма. Китептен рекетке кабылган баланын жүрүш-турушунун мүнөздүү белгилерин окуп айтып бересиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.